Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tan ısım menen başlayımın. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Доманда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздардан ынтымактуулукка, билимдүүлүккө чакырып кетем. Ошону менен бирге бардыгыңыздарды спорт менен машыгууга, ден соолугуңуздардын чың болушун каалап, ушул TikTokто bir ayağa жетейин деп калды, спортко чакырып келем. Спорт дагы бул фарстан кийинки тургу өкүм, важип. Биздин сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, алсыз бендеги пенделерге караганда күчтүү пенделер жакшыраак деген. Ошон үчүн бардык адамдарды кара жашка карабай, бардыгыңыздарды спортко чакырам. Илгерки легендалар айткан, спорт легендалар айтканда мен ишенчи маселем спорттун эртели кечи жок деген чын экен. Мен өзүмдүн азыр ушу жашымда туруп алып, өзүм эми таң калып атам. Бул күч кубатты берүүчү Алла, мен билем. Баарыбыз билебиз иншалла. Бул күч кубатты берүүчү Алла, кайра күч кубатты алуучу Алла. Бул күч кубат бир убакта мага Алла тарапынан азыр күч кубатты берип атат. Bir gün бул Аллах Таалага кайра кете турган күч кубаттар. Ошон үчүн мени дагы жанагы комментарияда жаман комментарий жазып аткан бир туугандар дагы эмне үчүн алар эмне үчүн жаман комментарий жазып, алар мени көрө албай атат. Мен ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух деп койсом эле молдо дейт экен. Ушинтип учурашып калган адам эле молдо болуп калат экен да. Жок. Бирок ошо молдолук болгонго Алла Таала насип эткен. Насип этсин. Аллахтан суранабыз. Аман эле болгула деп коебуз аларга, Кудайым буйрса иншалла. Баягылар телефондун аркасында батыр. Бирок эч кандай бир алардын колунда бир жакшылык да келбейт, адамга жакшылык кылбайт аларчы. Негизинде адамга жаман жакшылык кылбайт. Азыр жакшылык адамга мен сен жакшылык кылып атсам, ошону да көрө алыша албайт да. Себеби алардын колунан эчтеке келбейт. Жанагы YouTube'да дагы жаман комментарий жазгандар ушулар, жанагы буларды, жанагы чет мамлекеттегилерден булар импочник деп койсок болот, буларды импочник. Буларга эч нерсе жакпайт, буларгачы. Ошон үчүн эми күч кубатты берүүчү Алла. Спортто чыксам, бул спортивный интереске эч ким запрет кое албайт. Мен бул спортко чыгам, бойго чыгам деп аткан себеби бул жаштарды спортту сезин ойготсомбу деген ниетте чыгып атам. Бирок өзүмдүн акыбалыма карап, утулуп калсам, ким эле утулбады эле, баардыгы утулуп келген, баардыгы утулган. Утулбаган нерсе жок, баарыбыз утулабыз. Азыркы менмин деген спортсмениң барып утулат. Бул нерсеге нерсе бар. Утулбаса дагы күч кубаттан кайтат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, колуңуздардан келсе жакшы комментарий жазыңыздар. Колуңуздардан келбейби, жаман жазбай эле койсоңуздар жакшы эле болот. Мен силердин видеомду көрбөй эле койгула, анан мага комментарий берип, негизи кереги жок. Бирок Кудайга шүгүр, күч кубатты берүүчү Алла азыр күч кубатта толуп турган маалыбыз, иншалла Кудайым буйрса бой көрсөтөбүз. Анан мени жанагындай бирок бир жагынан жакшы комментарий жазып, мени деле күчкүндай, баягындай энергия берип атасыңар, мен силерге ыраазымын. Бирок аман болгула, мени колдоп турган бир туугандарыма Аллах ыраазы болгон болсун, Аллахым бул урмат сый көрсөтсүн. Ошон үчүн ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Күч кубатты берүүчү Алла болот, урматтуу туугандарым. Аман болуңуздар.